ар бирибиз эненин, апанын мээримине өмүр бою куса болуп келебиз. Эненин мээримине тойбой келебиз. Эненин мээримин сагынып келебиз. Ошол себептен кимдер болбосун, өнөр адамдар, ал жазуучу болбосун, ал акын болбосун, ал ырчы болбосун, ал музыкант, сүрөтчү дегеле өнөрү бар адамдын баары ошол өзүнүн чыгармасын ошол бийик туткан, ыйык туткан энелерибизге арнайт экен да. Бул эне жөнүндө тема башы бар, аягы жок. Канчалык бийик деңгээлде, канчалык ушундай бир күчтүү маанидер жазбасын, чыгарма жазбасын, ал түбүнө жетпей турган. Дагы да жеткизе албай калдым. Дагы да энемдин, апамдын ушул бир ажарын ачып бир жакшынакай бир жаза алган жокмун деп келет да. Мына ошол сыяктуу эле бүгүнкү сөз боло турган чыгарма эне жөнүндө баллада Аксубай агабыздын жазып кеткен чыгармасы. Сагындык агайыбыз кезегинде ушунчалык бир өзүнүн чыгармачылык улуу даремети менен эне жөнүндө баллада деп жазып кеткен экен сөзүн. Анан кийин обону Аксубай агабыз жазып, экөө тим эле бири-бирине музыкасы менен обону шайкеш келип, ар бир угармандын жүрөгүнөн, көкүрөгүнөн түнөк алып келет да. Күндөрдүн биринде мен окуп жүргөн учурда жана батирлерге жалданып жашаган учурларыбыз, ал учурларда ошо 80-чи, 79, 80 жылдар. Ошо мен бир аксакалдын үйүндө жашап жүргөнмүн. Анан күндө кечке жуук ошол бир киши келип, анан көп ушундай тарыхый бир окуяларды айтып, ушундай бир тим эле маңыздуу сөздөрдү айтып, сүйлөшүп калар эле да, үйдүн ээси менен. Анан мен чыгып саламдашып коюп, ал кишини тааныбайт элем. Күндөрдүн биринде мен аябай бир ошол июль, август айларында күндүн ысып турган учуру. Анан ал учурда мен көйнөк кийбей элемтип жылаңас басып жүрчү эле бар. Мен да ошондой болуп сыртка чыгып калдым да, анан учурашып, тиги киши менен учурашып, экөө отурган экен, баарлашып кечке жок. Анан айтып калды: балам, көйнөгүңдү кийип албайсыңбы деди. Анан макул агай, макул, кийем, сөзсүз кийем. Мен баягы атайын ал киши менен учурашкан чыкпадым эле да. Анан кокустан болуп калды. Анан албетте алам деп кийем деп, анан кийин кирип, кайра көйнөгүмдү кийип, анан өз ишим менен алек болуп калдым. Кийин анан күндөрдүн биринде мен кичине уже радиого чыга баштадым. Анан ал киши менен дагы жолугуп саламдашып калдым. Анан айтып калды, өзүн анан тааныштырды. Көрсө ошол Сагындык агайыбыз экен. Ал эми Аксубай агабыз менен мен жакындан көп сүйлөшүп жүрдүм, көп баарлашып жүрдүм. А киши деле көптөгөн чыгармаларды мага сунуштады. Анан мен айтканмын, ошол чыгармаларынан эң таасирдүү, маанилүү бул эне жөнүндө балладарыңыз, мен ошону ырдайм деп өзүнө көзү тирүү учурунда ушундай сүйлөшүп алганбыз. Демек мен сөзүнүн авторундагы, ырдын авторундагы бетме-бет сүйлөшүп, саламдашып, учурашкан күндөрүм болду. Ошол биздин улуу ырчыларыбыз өз репертуарына дайым ошолорду кошуп жүрдү. Мен жогоруда айткандай, Болот Абдуллаевич Миңжилкыев, андан кийин Эрмек Мойдунов такай ушуларды өз репертуарында кармап жүрдү. Мына ошолор сыяктуу эле, ошол мен симфониялык оркестрга солист болуп келгенде, ушундай бир мааниси, маңызы бар, угармандын бир кайсы бир деңгээлде сезимине бир таасир эте турган чыгармаларды көп издеп жүргөнмүн. Ошолордун арасында эне жөнүндө баллада деп ушул чыгарманы аткардым. Бүгүнкү күнгө чейин аткарып келем. Кудай канча өмүр берсе, үнүм, добушум чыгып турса, бул ыр
ушул менин репертуарымда сакталат деген үмүтүм бар. Ушул учурдан пайдаланып, жалпы апаларды, жалпы аял затын ушул эртеңки манагы 8 март майрамы менен чын жүрөгүмдөн, чын көңүлүмдөн, чын ыкыласымдан баарына куттук айтам. Куттук айтуу менен бирге албетте аял кишиге жарашкан нерсе гүл, анан күлкү, дайым жылмаюу. Эки нерседен Кудай айырбасын. Кубанычтын белгиси бул жылмаюу, ал эми гүл булардын майрамдык маанайын көтөрө турган жакшынакай нерсе. Гүл менен аял затын дайым биз теңдеп келебиз, салыштырып келебиз. Майрамыңыздар кут болсун. Мен да сиздерге гүл сунам, гүлдүн ордуна ыр сунам. Дайым бактылуулуктан, ушундай бир чексиз аял затына бактылуулукту каалайм. Аман болуңуздар. Ар бир ыр менен ар бир инсандын өзүнүн бир тарыхы болсо керек деп ойлойм. Бул эне жөнүндө балада аттуу бир укмуш чыгарма менен дагы тарыхым бар. Ал тууралуу кененирээк айтып берсем, бул ырды ырдап калганын себеби ушул бала кезден бери эле ата энелердин отурушунда, арно концерттерде деги эле негизи кайсы жерден ыр уга турган болсок, ошол жактардан угуп, билип, сүйүп, жакшы көрүп жүргөн ырлардын бири болчу. Анан кийинчерээк мен чоң ырчы болгондо ошол ырды сөзсүз түрдө ырдайм деп бир бала кезде максат койдум эле. Анын үстүнө биз бала кезде конкурстарга көп катышчубуз. Ошол конкурстордун биринде республикалык масштабтагы конкурс болуп аткан. Ал кезде Жаш таланттар деген конкурстун финалы Кара Балтада өтүп жаткан болчу. Кайсы жыл экенин такма эсимде жок. Бирок мен бир 7-8 класстын окуучусу болсом керек эле. Ошол финалга өтүп, ошол жактан негизи эле бир башка орус тилинде чыгарма аткармакмын. Крылатый качели деген чыгарманы. Ошол кезде Керим Турапов агайыбыз Калыстар тобунда, ошол Калыстар тобунун составында отуруп калган болчу. Ошол кезде ага чейин Керим Турапов агабыздын ырдап жүргөнүн көрүп, сүйүп укчубуз. Ошондо мен үчүн бир чоң сыймык болгон. Ошол конкурста ошол эне жөнүндө баладан ырдаган мыкты аткаруучу биздин кумирибиз Керим Турапов агай отурат деп. Анан кийинчерээк чоңойгондон кийин баягы бала, жаш бала чоң жигит болгондо, чоң жигит болуп калыптанып, дене мүчөсү дагы музыканы түшүнгөн инсандар билет, үнү дагы өзгөрөт. Анан ошол үнү дагы чоң адамдын үнүнө калыптанат. Ошол кезде ырдайм деп максат коюп койгон ырлардын бири эле. Анан бул ырды угуп көрсөңүздөр мааниси өтө терең. Негизи энелер жөнүндө чыгармалар абдан көп. Аталар жөнүндө да бар, бирок алар азыраак дегендей. Анан бардыгыбыз эле бул дүйнөгө сүйүктүү ушул энелерден, аталардан жаралат экенбиз. Андыктан бул инсандар тууралуу чыгармалар өтө терең мааниге ээ, жашоодон алынган, бир башкача корч сөздөр колдонгон чыгарма болуш керек деп элестетем. Дал ушундай чыгармалардын бири бул эне жөнүндө балада. Бул чыгармага биз убагында клип дагы тарткан болчубуз. Клиптин сюжети дагы ушул мен өзүмдүн жана апамдын жашоо турмушубуздан, өзүбүздүн башыбыздан өткөн окуяны алган болчубуз. Бул клипти көрүп алып дагы көп ыйлаган эжекелерибиз, байкелерибиз өзүнүн эмоциялары тууралуу жашырышпай айтып берген күндөр дагы болгон. Убакыттан пайдаланып, ырдын авторуна чоң ыраазычылык билдирем. Ушул эне жөнүндө балада аттуу чыгарманын бир куплети сиздерге арналмакчы. Тамчыдай денедеги сүтүң менен талпынтып ак бешикке баккан энем, нуруңа меримиңе магдыраткан маңдайда менин батпас күнүм беле.